Өлкөдөгү аялдар түрмөсүндө навайкана жана кийим тигүүчү цех ачылып, 100гө жакыны ишке тартылган. Алар мекеменин керек жарагын камсыздайт. Азыркы убакта 3 частный заказчик бар. 3 очередь менен келе берет. Андан сырткары гос заказ тигебиз. Азыр мына өмүр бою соттолгондорго роба тигип атабыз. Айлыктарыбызга колубузга акчалай бербейт. Магазинге барабыз, жазган продуктубузду мыло моющий өзүбүзгө керектүү кем карыштарыбызды алып берип турушат. Түзөтүү мекемелеринде санариптин пайдасы тийип жатат. Жалпы өлкөдө 27 мекеме болсо, дээрлик баарында 800 видео көзөмөл камералары коюлуп, абал онлайн режиминде байкоого алынат. Ал үчүн мониторинг жана анализ борбору түзүлгөн. Мониторинг жана анализ борбору реалдуу убакыт режиминде коопсуздукту көзөмөлдөө мүмкүнчүлүктөрүн бириктирип, мүмкүн болгон коркунучтуу кырдаалдарды, тартип, режим бузууларды дароо аныктап, алар боюнча оперативдүү түрдө чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Соттолуучулардын өзүлөрүн азык-түлүк менен камсыз кылуу жана өндүрүлгөн азыктарды сатыкка чыгаруу боюнча да иштер жүрүүдө. Тамак аш жана ишканалар чыгарган өндүрүш продукциялар былтыр 192 миллион сомдук киреше алып келген. Алдыда дагы жаңы ишканалар ачылганы турат. Кызылкыяда мына жаңы цех ачылып атабыз, курулатылган жер жемиштерди дайындоо боюнча. Могул 32 мекемеде жаңы автотех станция ачылып атабыз. Негизги биздин жаза аткаруу мамлекеттин милдети бул соттолгондорду түзөтүүгө жана кайра социалдаштырууга шарт түзүп берүү. Ал эми соттолгонду кайра тарбиялап түзөтүү үчүн негизги каражат бул эмгек болуп эсептелинет. Түрмөлөрдө өндүрүштүн жанданганы, жазасын өтөп жаткан кишилерди жумуш орун менен камсыз кылып, аларга айлык чыгып, мамлекет үчүн да пайда алып келет. Азыркы күндө мамлекет тарабынан бул системага көңүл бурулуп, көп мекемелер оңдоп түзөөдөн өтүп, ошол эле учурда иштеген кызматкердин социалдык муктаждыктарын чечүүгө көңүл бурулган. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.